Эх, Америка. Assalamu alaikum. Toğanlar, bugün Cuma gün Kırgızistan'da erkekler болып барат турабы Cuma'ga. Ayalдар, balдар менде кылат. Бул Америкада үй бүлөсү менен башат экен Cuma'га. Жол болсо аялдар өзүнчө деле келе берет экен. Анткени эркектер отурган жер бөлөк, аялдар отурган жер бөлөк да. Ошо бүгүн эми жолдошум менен келе алган жокмун. Жолдошум жумуш күнү болчу, жолдошумдун. Өзүм бардым 2,5 сааттай. Эртерээк баргам. Элдер менен, башка аялдар менен, мусулманкалар менен таанышып, ибадат кылып, англисче сүйлөшөт да. Анан каза намаздарды окуп, эсме тартып, таспих пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтып, 2,5 саат отуруп келдим ушундай. Албетте жамаат менен намаз окуйсуң. Албетте кадимкидей рухуңдун баары тазаланат. Баягы адамга айтпаган нерсени Алла Таалама айтып, ыйласаң ыйлап дегендей, жалынсаң жалынып келесиң. Таза жер, мечит, баары өзүнүн эмеси бар, туурабы? Орду бар. Баягы дух деп коебуз го, мечиттин өзүнүн бир атмосферасы бар. Ушундай, алхамдулилла, ушундай жеңил болуп келатам. Эми албетте үйдөн деле окуш керек, тууланы карап алып, бирок ушинтип чыгып, эл менен деле баарлашып, башка мусулманкалар менен баарлашып, сүйлөшүп келгенде жакшы. Бул жерде негизинен арабтар экен, ушул биз турган Сарасота, Флорида, Сарасотада. Бир эле мечит бар экен, бирок бүгүн Жума намазда толтура болду. Аялдар жакта толтура, балдар менен, эркектер жакта да толтура болду. Алхамдулилла. Кыргыздар жокко десем бар экен. Бул кичинекей шаар болсо да бар экен. Эме топаларынан байкап калдым да, эркек балдар мындай такыя, кыргыз жанакы эмеден, кийизден тигилген такыя кийип турушту. Мен эң биринчи катарда отургам, анан бизде экинчи этаждан ылдый жакка карай көз чаптырсаң көрүнөт да адамдардын баштары. Ошо такыя кийип турган бир экөөнү көрдүм го дейм. Ушу өзбек такыя кийип турганды көрдүм. Ушу бар экен, алхамдулилла. Ошо ималарды азбыз да, азбыз, бирибизди тааныбайбыз. Алардын аялдары келсе да артымда отурса керек, эртерээк кетип калса эртең көпкө чейин отуруп, элдер кайсы бир максат жайттыбы, же кайсы дагы бир эме молдо экенин айтканын уктам да. Жума намаздан кийин элдер кетсе кете берсин. Эгерде сенин башыңда мүшкүл иш турса, кандайдыр бир проблемалар, чечилбеген күйүт болсо жүрөгүңдөгү, калып ушул 100 жолу келме келтирип салават айтып, зикир чалып, Кудайга жалынып, анан жүрөгүңдү тазалап алып кет деп айтканы эсимде да. Кудай берет, кантип бербей койсун депчи. 100 жолдон зикир чалып, салават айтып, Кудайды таңазалап атсаңар дегендей, ошон үчүн ошентип отуруп, кадимкидей жүрөккө ыйман кирип, тазаланып, жанакы ар кандай ойлордон. Ошол алхамдулилла, мына Американы жаман көрөбүз, Анан зато морекел дин жагынан дин. Алхамдулилла. Эч ким эчтеке дебейт. Барып татынакай намазыңды окуп отурасың. Мечит бар, ушундай кийинип жүргөндө толтура жабынып, ушундай кийинип алып эмеге киресиң, магазинге киресиң, эч ким унчукпайт. Мындай кийингиле, тигиндей кийингиле деген бөгөт койгон эч ким жок бул Американын мамлекет тарабынан. Эң негизгиси ызы чуу салбаш керек да, ошо мечиттин тегерегинде эч кандай баягы
укук бузуучулук болбош керек. Укук деген эмне? Шаардын эме жол эрежелерин, анан англисче болот, хутба англисче болот. Анткени бул америкалыктарга дагы бүтүндөй бул Америкада жүргөн ар кайсы улуттун өкүлдөрү барбыз да. Анан башында бир 7-8 мүнөттөй бирок сүйлөдү имам арабчачы, арабтардын мечиткенде утпайм, арабча сүйлөдү. Андан кийин англисчеге өттү. Ох дедим да, анан жакшы хутба уктук. Дагы ошо эми англисче билсең, хутбаларга барсаң болот, сонун маанилүү ушундай жакшы хутбаларды угасың. Алхамдулилла. Ошол мен эмнени айтып кетмекчимин, башка керек болсо, башка баягы ислам, мусулмандар көп өлкөлөрдө дагы керек болсо ушул динди кысча турабы, динге бөгөт коюшуп, муну кылбаш керек, тигини кылбаш керек, андай кылбаш керек, мындай кылбаш керек деп. Америкада бул жагынан чынында эле эркиндик. Эми бул жаңы шайланган президент иншаллах эч эметпесе экен, указдарды, буйруктарды чыгарып, күндө эле жаңы буйруктарды, указдарды чыгарып эле отурат. Анан ошо биздин ислам динине каршы эч кандай жаңы указдарды чыгарбайт деп ойлойм. Анткени шайлоо учурунда мусулмандардын баары өздөрүнүн добуштарын ошо Трампка берген. Эми Кудай хидаят берсин Трампка. Ошондой кыргыз элим. Мен ушул YouTube каналымдын ачканын себеби ушул өркүндө өсүп кетсе, иншаллах ушул баягы акчап келип дейм да, эми акчап келип ошону мен бүтүндөй эмеге жумшайт элем, жалаң эмеге мусулмандарга жардам берип, колунда жокторго, өзгөчө оорукчан инвалид адамдарга жардамды аябай берип элем да. Эми бул жакшы эме койдум, тилек койдум, жакшы максат, жакшы ниет менен ачтым бул YouTube каналымды. Эми эч кандай политика, башка мындай темада видеолор чыгарбайм. Бир гана жакшынакай турмушман болгон, турмушту чагылдырган жакшы видеолорду менин каналыма келип, жөн эле башка проблемалардан, политика болобу, үйдө болобу, дүйнөдө болобу, эмне кайсы жерде болбосун, жаман негативдүү маалыматтардан менин каналыма келип, кичине күлүп, жакшы эс алып, мен менен баягы кухняда отургандай баарлашып дегендей, мен өзүмдүн каналыма силерди чакырып кетмекчимин. Өзгөчө мусулман эжелер, кыздар, сиңдилер, келгиле менин каналымды колдогула. Менин каналымды колдосоңор, канчалык лайк басып, коммент жазылып, элге таратып, ушул менин максатыма силер дагы салым кошкон болуп каласыңар. Алла Тағаланын жолунда кызмат кылган болуп калабыз да. Мен жана айтып кеткендей, бул буюрса баягы өзүнүн бир лимити бар да. Лимит эмес, баягы 100.000, андан ары дагы миллионго чейин дагы барса, иншаллах менин каналымдын көрүүчүлөрү, подписчиктери, Кудайга ушу жакшы эле тыйын тыпыр түшсө, мындай кыялданып атам, мен Кудай ошол ниетимди аткарса экен Алла Тағалам. Анан баарыбыз ошо чогуу дин жолунда кызмат кылган болобуз да, дин. Анан буюрса иншаллах эми 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин, 5 жылдан кийин качан болот бул иш, баягы акча түшүп, анан элге жардам берип баштасак, баарыңардын салымыңар ошо болот да, мисалы. Анткени силер көрүп атасыңар, көргөндө баягы просмотрдун эмеси кетип атат да, момча саат көрүлдү деп, анан ошого жараша тыйын берет экен да бу YouTube. Мен деле эчтеке түшүнбөйм азыр ал тыйын жагын деле ойлобойм. Азыр жакшы контент чыгарып, жакшы видеолорду түшүрүп, элди кызыктырып, элди жыйнап, өзгөчө
мен курактуу кыз келиндерди мен мына 55-темин, 56-тын тамагын ичип атам. Кыздар, келиндер, өзгөчө исламдагы кыздар, апалар келгиле, мага жазылгыла. А эгерде кимде ким баягы эркек балдар, бир туугандар, кыргыз көрүп аткан болсоңор, мамаларыңарга айтып койгула: апа, мына ушундай бир эже бар экен, бир видео эмне тигил YouTube канал ачыптыр, ошого жазылыңыз. Анан сиз дагы ушундай YouTube канал ачыңыз, сиз дагы жүргүзүңүз өзүңүздүн контентиңизди деп. Эми жакшы да, айта турган кебибиз болсо, көрсөтө турган нерселерибиз болсо, ачып YouTube канал жүргүзгөн жаман эмес. Алаксыйсың көп проблемалардан, алаксыйсың, бул жаңы нерсе. Ошол. Туугандар, эмне деп айтам дагы, гостиницага жетеримме 2 мүнөт калды. 2 мүнөт калды. Ага чейин дагы сүйлөп барайын, Анан мен муну обработка кылып, муну кооздоп, түздөп, анан эртең салайын каналыма. Ошол. Ребятушки, погода жакшы. Флориданын мага аба ырайы жакты, кыш жок. Жаган деле аябай катуу жабайт окшойт, билбейм. Солго бурулган сделаем. Жолдошум саат 5-тен кийин эле келе баштады. 6-да келчү эле. Мейманкананын комнатасына барып тамак жасайын. Алышканда жолдошумду күтүп алайын. Машинени көлөккө коеюн, бул машина дагы дөтү сыйлап, ысыкта кууратпай. Буга да баары ооруйт. Эжеңге жакшынакай кылып коеюн. Смыла. Эки машинанын ортосуна кирдим. Эми кичине түздөйүн, түз коеюн. Так, кайра артка кичине. Мынча жерде чукун болуп калды да. Чукундасын түздөп туруп, сонун кылып коебуз. Всё, эч кимге мешать этпейбиз. Вот так. Сонун болду, түптүз. Бисмиллахиррахманиррахим. Всё. Келдик. Туугандар, давайте жакшы